Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Ассаламу алейкум туугандар. Биз азыр Мина өрөөнүнө кире беришинде турабыз. Нолте турган 3 түрдүү чоң здание. Бул жамарат деп ташаткан жер. Бул Минанын бүтө бериш жери. Биз бул жерде Минанын ушул акыркы жагында келип турабыз. Азыр биздин зыярат кыла турган жерибиз Акаба мечити. Пайгамбарыбыз менен Медина эли, мединалыктар топтолушуп келип пайгамбарыбыз менен антташкандагы Байатыл Акаба деп аталат. Тагыраак айтканда ушул жердин аты Акаба, Акаба антташуусу деп тарыхта көп окуйбуз го. Ошо Акаба антташуусу болгон жер азыр мечит салынган, а биз ошону зыярат кылабыз. Бул мечит дээрлик 14 кылымдан бери турат. Зыярат үчүн. Бул жерде чоң нерсе чечилген. Үммөт үчүн өтө чоң нерсе чечилген. Мадина эли келип пайгамбарыбыз менен Мадинага кетүүсү пландалган. Пайгамбар Аббас экөө келип айткан: "Эгер Мадина эли пайгамбарыбызды коргой алган болсоңор алып кеткиле. Эгер коргой албасаңар, башка бир сырткы күчтөр келип силерге кысым көрсөткөндө таштап кача турган болсоңор, анда азыр эле токтотуп койгула" деген да. Алар айтышкан, биз өзүбүздүн балдарыбызды кандай коргосок, ошол сыяктуу коргойбуз. Тагыраак айтканда, исламды биз жардам бергенге бүт жаныбызды коебуз деп айткан да. Ошол менен ушул келишим түзүп пайгамбарыбыз хижрат кылган кийин бир аздан кийинче. Ансарлар эң алгач ансарлардын баягындай келишүүсү пайгамбарыбыз менен болгон. Ушул жерде болгон. Бул үммөттүн исламдын жайылышына чоң бир келишим түзүлгөн орун десек болот. Шайтан ушул жерде келишим болуп атканын билбей калган. Билбей калгандагы антташуу бүткөн учурда билип калып, ушул дөңдө шайтан кыйкырган. Эме Меккели бул жакта чыккынчылык болуп атат депчи. Ошол убакта Асад ибн Зурара, Саат ибн Саад сахабалар шарт кылычтарын көтөрүп, "Я Расулла, биз согушканга даяр. Эгерде меккеликтер кол салса, биз ушул жерден коргоп кетебиз" дешкен да. Дегенде пайгамбар айткан, "Жок, мындай кыла" деген. Ар бириңер өз үйүңөргө таркагыла. Өзүңөрдөн наркы жагында Мина өрөөнүндө чатырлар бар да. Чатырларыңарга таркагыла. Иншалла бул маселе иншалла жабылат деп туруп, элдер ызы болгонго чейин ар ким өз чатырларына барып калышкан да. Мына бул мечит. Тамам, бул өзгөргөн эмеспи? Не деп коет? Эгерде жыгыла турган, башкала турган жерлерде оңдоп түзөлөр болгон, бирок өзүнүн тарыхый сактап калганга аракет кылган да. Мурда кандай курулган болсо, ошол бойдон калыптыр да Дамла. Көп жасалгалабай өзүндө калтырган. Бул орун неге бош деген суроо болушу мүмкүн да. Бул орун ажылыкта иштейт. Ажылыктан могул жакта ташатылат, андан кийин Мекке карап түшүп кетишет. Анан нар жагы Мина өрөөнү чатырларга киришет. Ал эми азыр ушул учурда бош. Бир жылда бир эле жолу иштешет бул. Иштейт бул орун ажылык үчүн. Машалла. Азыр ичкерге кирсек болобу Дамла? Бул ичкерге кирсек болобу? Hadi maktub min ba'ida. Мынау жерде сүрөттү карасаңыздар, сүрөткө атайын жасалган. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазылып, андан берки жазылып турат. Саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар саллаллаху алейхи деген жазуу турат. Анан пайгамбарыбыз менен антташкандагы анттардын жазуулары турат. Эски жазуулар булар, ташка оюлуп жазылган. Ушул жерге алып келип чаптап токтотушуптур. Бул да эмне үчүн биз бул жерге алып келдик? Бул исламда негизги орду бар орун. Келишим, чоң бир дипломатиялык иш ушул жерде өткөн. Пайгамбарыбыздын сахабалары, пайгамбарыбыз өзү сахабалардын изи куду ушул жерде жүргөн. Меккеликтер пайгамбарыбызга кысым кыла бергенден акыры
Мадинага көчүү учурунда ушул жерге ант берген экен да адамла. Ушул чечимге муктаждык болгон да. Мадиналыктар келип пайгамбарыбызды алып кетейли деген сунуш болгон. Пайгамбарыбыз ошого арга жок макул болгонго аракет кылган. Макул болгон себеби 13 жыл Мекке эли кабыл кылбады динди. Акыры үмүт үзүлгөндөн кийин кетиш керек болду да. Кабыл кылган жерге кетиш керек. Бизде дагы сууну сиңген жерге эсептейт го. Аллах Тааланын буйругу, аяттары дагы, баяндар дагы жалаң кабыл алган жерге айтылат да. Кайсы бир элде динди кабыл албаса, ал жерге көп кыйнала бербестен кабыл алган жакка бере бериш керек сабактычы. Бул бизге бир чоң бир сабак экен. Азыр бул мечит жабык. Бирок биз айланып көрөбүз да. Мал эшиги болчу. Таштарын ушинтип эле куруп койгон экен да адамла. Жабык болгонунун себеби дагы ар ким кирип бул жака зыян бербес үчүн алып турат. Мына дуалдары. Бизге окшоп фундамент эле куруп аптыр да мына. Мына мечит. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда курулган мечиттер. Мына ушундай болгон. Азыр бир мечиттерди кандай кылып куруп койдук? Биз салыштырып көргүлө туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кыяматка жакын мечиттер менен мактануу башталат. Менин мечитим чырайлуу, сенин мечитиң чырайлуу, менин мечитим чоң, сенин мечитиң чоң деп. Мечиттерди мүмкүн болсо кооздобогон жакшы да. Пайгамбарыбыз ошондой осуят кылып кеткен. Мына кадимки эле мечит. Кирип окуй турган болсоң, ушул жерде мечит бар экенин билдире турган эле болсо, болду иншалла. Андай көп зыйнаттардын кереги жок. Биз болсо негизи бир мунарага эле бир канча мечит куруп бере турган кылып мунарасынан бери кооздоп салабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурундагы мечитти көрдүңөрбү кандай болгон абалда турат? Мына. Мынакей. Таштарды эле дамла бири-бирине кийлегиштирип неме алып коюптур. Ылайлар менен эле. Бул орунда эт жөн эле өрөөн болгон. Ада болмаз да. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Дин марасы бая. Оны эмне? Тандырга окшоп турган. Алентар китабы. Мунара болгон. Шеге чыгып айтабы эле. Бул китабы. Ал кулап калганбы ошондо? Так. Ошондой десек да болот да. Үстү кулаган, Үстү кулаган, мына үстү кулаган экен мунаранын. Бул мечит илгери бул пайгамбарыбыз менен 2 жыл анташ болгон орун Мадиналыктар менен. Ушул орун болгон. Кийин Мекке фатх болуп, ислам келгенден кийин, мусулмандардын колуна Мекке тийгенден кийин ушул жерге мечит курган атайын, ушул жерди баалап. Ошол пайгамбарыбыздын убагында курулган бойдон мечит азыркы чейин турат. Машалла. Эч кандай өзгөртүү болбоптур тамла. Өзгөртүү кылган эмес атайын ушул тарып. Болгону муну сары боекторду эле кичине бизгилер кошуп коюштур. Ооба. Мечит бар экен алсаң көрүнүп туруш үчүн эле. Бирок чынында муну таштары деле, ылайы деле өзүнүн бойдон турат экен да, кара. Машалла. Наке. Наке, машалла. Наке, машалла. Биз чынында үйүбүздү деле кооздойбуз, мечитти деле кооздойбуз. Чынында кооздой турган жер наркы дүйнөдөгү үйүбүз болуш керек эле да. Тилекке каршы андай болбой калды. Менимче могул мунара окшойт. Анан ушул кулап калган экен да. Кулап калган экен. Анан ошонун үстүн жаап коюштур да. Наке, таштарын карагыла. Таштары ушул бойдон турат. Таштарды бири-бирин эле кынап туруп эле ылай менен чаптап куруп салган экен. Анда баа бир жер ашыктап коелу.
Мынау бурчекте турат го мынау. Бизде подушка деп коет го, здание салганда үйдүн бурчектеринчи. 4 бурчек ушундай коюп турат, бурчек. Кулап калбаслык үчүн экен да. Бул мунара эмес, подушка экен да. Подушка болду. Болду. Анан ол жерде жазылган. Биз подушкаларды түккө коебуз го, билесизби? Фундаментин түгүнө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда бул дуалды кулап калбаслык үчүн упор болгон экен да дамла. Болду. Нол жерлерден замзам суу чыкчу беле? Жөн суу ичилет. Жөн эле суу чыкчу беле? Мындай кылып басып туруп чыгат суу ичет. Азыр деле уласа болот, бул ажылык малында иштейт. Бул даяр экен да. Даяр, бир сыра тазалап туруп. Мен эмне эле ортосундагы бир көрсөтүп коеюн. Дамда бул мечиттин үстү ачык экен го, али курмалар кургап калганбы? Мечиттин үстү ачык. Эми алып курмаларын алып салган да. Мына жерде эмне деп жазылып турат дамна? Мына жерде бисмиллахир-рахманир-рахим анан эме имаратул муслим ба, мусулмандардын падышасы Малик ибн Джафар деп турат да. Ушул Малик ибн Джафар деп эмесин тарыхын айтып жазып атат да. Ушул мечитте иш жүзүнө жүргүзгөн депчи. Доорунда баягындай гүрүлдөп иштеп турган мечит болгон да. Машалла. Мына ол карасаңыздар, Кува деп коет. Кува. Бул жарык кире турган тешик эмес, шамал кире турган тешик. Шамал дең. Элги эски зданияларда ушундай кылып тешиктер койгон да. Пайгамбардын үйүндө да ушундай тешик болгон да. Мына мечиттин ичин карап тургунчу. Бул жерге жарыктык эмес, шамал тайып коюшат. Шамалга дең. Үстүндөгү эмне дедиңиз дамла, ошондо үстү ачык болуп калган? Үстү ачык болгон, үстү курманын жыгачтары менен тосуп көлөккө кылган. Болду. Азыр эми алып салган ал нерсени. Бул жакта дагы ачык, эмне бул жакта көрсөтөйүнчү. Имамды бар, мен бар. Михраб десеңиз? Мынакей. Бул михраб экен туугандар. Бул жактан камераны ичиге койсоң, ичкери көрүнүп атат. Ичкериге көрүнүп атат туугандар. Бул шамалды киргизе турган, шамал айдай турган, вентиляция болуп тура турган айнектер экен да. Азыр эми бул мечит култануу тургандан ana şu sırttan tatkanga тура келип атат да. Мындар. Айтып койгула муну кандай немеде? Кыскасы мечит бар экен, билдире турган знак экен да тамла муну үстүндөгүлөр, а? Бул зданиянын алдында муну пост решетка турат го. Мында жок болчу да. Муну атайын коюп койгон адамдар келип колдор менен кармап зданияга зыян бербеш үчүнчү. Дагы көп туруш керек да. Ошого тосуп койгон атайын. Антпес адамдар колун кармап чукуп кетип, ушундай кылышат экен, эми көп туруш менен. Оооо. Ал келаткан суу түшө турганын. Наркыбы? Болду. Жамгыр жагында, Жагында ошондон бери качып. Кабанын үстүндөгү бар го ошол сыяктуу. Жамгыр жагында түшө турган экен да. Болду. Мына байкеден сурап койдук. Мына үстүндөгү белгилер илгери ошо для красотага ошондой гүл деген экен. Бул красота үчүн экен, а? Ошол доордо эң күчтүү гүл болгон экен. Азыр эми гүлгө окшобойт го. Мындай чырайлуу кылып мечитте жасап койгон да. Машалла. Караң, кол менен эле чаптап туруп эле эме болгон экен, а? Өтө жөнөкөй жашашкан да илгери. Биздикилер азыр кандай кылдык? Бир мунарага кете турган алиги акчага бир үй салып койсоң болот, дагы кошумча мечит салсаң болот да. Дагы бир мечит кылса, мечиттин акчасын бериле мунарага салып. Ошондой болуп атат да. Бизде азыр пулдун баары дагы ошол мечитке карап кетип атат да. Муну байкасаңар, Меккеде ар 300 метр, 200 метрде эле мечит бар да. Көп салган. Бизде эми Кудайга шүкүр мечит салгандар кыйла көбөйдү, бирок дагы деле аз да. Анан кээ биркилер айтат го, мектепте мечит көбөйүп кетти дегендер, булар жаш баланын сөзү. Ооба. Мектепке жаш балдар барат, мечитке картаңдар барат да. Мүмкүн болсо ар 100 метрде мечит болсо дагы жакшы да. Ошентип айткан адамдардын өзү каарыган убакытта мечит көп болушун самап калат. Себеби аксакалды адамдар, биз ажылыкта да көп көрүп атабыз. Өзүнүн чоң аталарыбыз бар, жанында көп жүрөбүз да кызматта. Көп баскандан жадайт да. Эгер 150 метрде мечит болсо, үйүнөн чыгып намаз окуйт, кайра кирет да. Ошон үчүн мечитти көбөйтө бериш керек. Ар эки зданиянын алдында бирден мечит бар да Меккеде. Башка
ислам өнүккөн мамлекеттердин көбүндө ушундай. Бири-биринин азаны бири-бирин угулуп турат. Даже намаз окугандар угулуп турат да. Мешитти көбөйтөш керек. Ар 10 үйдүн аркасына коюп көбөйтөш. Жамна азыр бир жамарат мина өрөндөрү эмне жабыкпы азыр, Азыр ушул учурда жабык. Себеби бул ибадат орду да иштебейт деле да, башка нерсеге иштелбейт. Мына жерден көрүп турасыз, биринчи таш бул Исмаил алейхиссалам урган таш да. Мына Хадар энебиз, үчүнчүсү Ибрахим пайгамбар урган таш. Үчөөнү тең 7-7ден таш атат дагы 21 таш болот да. Ажылык учурунда ушул жер иштейт. Миллиондогон адамдар ушул жерде. Зданиянын эки экен го мына жерде ортодо. Адамдардын көпчүлүгү көп болуп кеткен үчүн экөө таш урганда мында бирге түшөт алчы. Экөө бирилесиз. О, наркы болсо башка ол. Ал вертолет келип коно турган бул VIP ажылык кылуучулар бар го. Булар Арафатка дагы учуп барат. Ону табакка окшоп турганбы? Гостиницадан учат, гостиницадан буяка жамаратка келет дагы түшүп эле таш атып туруп кайра вертолеттин стоянкасы экен да? Вертолеттин стоянкасы учуп кетет. Себеби ажылыкта 3 түрдүү кызмат көрсөтүлөт. Эң эконом класс, биз кыргызстандыктар 100% эконом класс менен жүрөбүз, автобусда жүрөбүз. Анан биз орто немеси бар. Бизнес VIPге жакынча, бизнес класска жакын. Алар бул жерде поезд жүрөт. Анчамчы жерде автобус ошончо жүрө турган. Гостиницалар дагы 5 жылдыз. Анан VIP'си бар, вертолет менен ташып калат. Көбүнчө VIP'лер мисалы эртең Арафа деген күнү самолет менен учуп келип туруп ажылыгын аткарып кайра кетишет да. Аларды вертолет менен алып жүрүшөт. Насып кылса эми биздикилерге дагы адамдардын деңгээлине жараша VIP дегендерге VIP кылып берип, орто дегендерге орто, эконом класс дегендерге эконом класс кылабыз насып кылса. Нерсеге жакын баратабыз. Иншалла. Мында Казакстан Республикасы жасачы. VIP-де келет болчу. Бизге эми жакын кошуналарды айта турганбыз. Кыргызстан бир дагы VIP келбеди да. Эң күчтүү Кыргызстандын авторитет депутаттары, даже президент келсе дагы эконом класс менен жүрөт, бирок бир аз бир машина коюп коет, ба Джеймс деген джипчи, ошо менен ташыйт. Кириге уруксат алганча. Бирок вертолетко отурган же поездго отурганы бөлө элек биздин. А сизге кайрылса VIP кылып бермен кийин номеримди десе отдельно VIP кылып бере берет да мына. Берилет иншалла жакындачы. Ошол нерсеге аракеттер жасалат. Ол көзүн эме мүмкүнчүлүктөр бар да, мунун деле көзү жетет болчу. Фирмалар азыр деле кыла алат анча. VIP кайрылгандар бизде кайрылыша албайт да. Экономдоп калайлы көп акчаны деп эми сарптабайт да. Мисалы азыр ушул күндө дагы умрага келем дегендер Харам мечиттин жанында, Кабанын жанындагы саат минарасынан коюп бере алабыз. $400 кымбат болот. Бирок каалашпайт да көпчүлүгү. $400 болсо дагы арзан болсун дегенде. Эгер $400-500 көзүнө карабаса, мына ошо $400 VIP болгондо, мисалы Харам мечитинде болгондо тамак ашы кандай болот? Тамак ашы ичинде болот анча. Шведский стол. Өзү бекер болобу ошондо? Бирдей эле болот, бекер болот. Себеби нар жактан кетирген убакыттан көрө мечиттин жанында жашасаң, убакытка караганда жакшы да. Намазга 5 убакыт түшүп чыгат. Ооба да. Сооптор да көбүрөөк жазылат тең. Мен насип кылса мына Рамазанга ушундай VIP уштайлы атабыз, түз рейс, Оштон түп Жиддага. Анан эки түрдүү кылып, эконом класс өзү мурдагыдай эле гостиницалар, азыркы бүткүл кыргызстандыктар жашап аткан. Анан бизнес класс деп туруп, жоксо VIP деп атап туруп, ушул Харамдын астындагы саат минарасынан же сааттын жанындагы Харамга жармашып турган гостиницалардан коюлду атабыз. Разницасы, экөөнүн разницасы $400 разница болот да. Сен алар иншалла жакында гана чечилет. Ошондо ал Маккага карап турган немелер болобу ошондо? Комнаталар? Эми Кабага карап турган комната. Ошол зданияда болот, бирок Кабага карап турган. Кабага карап турган дагы өсөт. Кабага карап турган канча? $1000 үстү коюп кетет. Мына ошол жерден уюгандар болот да, баары кыргыздар келип оймал кылса уюу берет да, билбеле болот да. Ошол жерде уюгандар кандай болот өкүмү? Ошол жерге келип жашагандарга түшүндүрөбүз анча. Жанында Харам турган болсо, лифттен ылдый түштү эле мечитке жетип аткан болсо, уйбайт да. Бирок агер терезеси карап турган болсо, башка сөз болчу. Түшүнүктүү. Алла разы болсун. Алла разы болсун да мына. Мынакей туугандар, бул ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда курулган мечит ошол бойдон сакталып калган, болгону ошо сыртын гана кичине баягындай боек менен боешкон. Калган ошо чаптагандары, шыбагандары, колдун издери ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорундан бери турат да мына. Ошол бойдон турат. Болгону ушул жерде мечит бар экенин билдириш үчүн гана ошол азыркы неме менен ошол боекторду берип койгон да. Калганы ушул бойдон турат, ордунда. Мынакей. Акаба мечит Акаба.
Ушул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мадиналыктар менен антташып, алардын антын алып, андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчө турган болгон да. Мына ушул Акаба мечити мына ушул антташкан мечит деп коет кыргызча айтканда. Антташкан мечит. Аллахым пайгамбарыбызга өзү салам салаваттар жолдосун. Карагыла. Мына таштардан эле кадимки Саудияда, Саудиянын тоолоруна мындай таштар көп. Ушундай таштардан эле кынап туруп эле ылайдан чаптап туруп кыла берген. Алланын кудурети менен ошол бойдон турат, мына карагыла. Көчүп калган жерлер бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам могул жерде минбары бар экен, мынакей азыр көрсөтөм сиздерге. Михрабы бар экен, мынакей. Михраб бар экен. Ортодогу михраб. Машалла. Болгону азыр ошо келген адамдар көрүп, мына дуалдарын чукуу берип, дагы бир нерсе кылып, сыйпай коюп, мына жерлерге жаза коюптур. Анан ошондой кыла бергенден анан акыры мына сыртын жаап коюптур да, азыр менде жабылып турат. Мына ушундай туугандар, колдон келишинче умрага келсеңиздер, мына бул мечитти бир көрүп кетиңиздер. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында курулган мечиттер ошол доорду сиздерге чагылдырып бере алат да. Анан элестетүүңөргө дагы жол ачылат иншалла, жеңилирээк болот. Мынакей мечит мына ушундай болгон. Азыр үстү ачык экен. Себеби ошо устундарда мына устундар эле туруп, анан курманын жалбырактарын эле салып туруп не кылып койгон да, жаап койгон. Ооба, азыр ошо үстү ачык экен. Алар уже кургап бүттү да, устундары деле, курман жалбырактары деле да мына. Мына ошол мечит, Акаба мечити мына ушул. Бул мечитти Жафар ибн Мансур курган. Амир Жафар ибн Мансур курган. Пайгамбарыбыз менен ансарлардын ортосундагы антташ, 2 жыл антташ ушул орунда болгондуктан белги катар кылып курган. Бул жана жогоруда айткандай эле, бул антташуу исламдын өнүгүшүнө өтө чоң салым кошкон антташуу болгон да. 13 жыл Меккеде даваттын толук жетпегенин себебинен, даватты жеткирсе пайгамбар меккеликтер кабыл албаганын себебинен мажбур болгон башка жака барып дават кылышты. Ал эми ансарлар тарапынан Мадина эли келип туруп ушул жерде пайгамбарга 2 жолу суранган да. Биз жака барып Мадинага көчүп кел, биз кош колдоп жардам кылабыз. Колуңа кол, бутуңа бут болупчу. Ушул жерде акыркы келишим болгондон кийин пайгамбарыбыз хижратка уруксат берген мусулмандаргачы. Андан кийин акырында пайгамбар дагы барганда хижрат кылыпчы. Алла разы болсун. Бирок мечит ошол маалда курулган мечит да дамла. Кийин ислам келгенден кийин курулган. Ооба. Бирок ошол анташкандан кийин, бирок кийин эле ошо пайгамбарыбыз тирүү маалында да. Жок, пайгамбарыбыз жок, эмеден Амир Аббасия доорунда Жафар ибн Мансур тарапынан сахабалардын доорунда. Ооба, иншалла. Сахабалардын дооруна пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин курулган экен бул мечит. Ошо сахабалардын дооруна курулган мечиттердин бири экен мынакей. Бул мечит сахабаларды көргөн мечиттер, туугандар. Мынакей. Аллахым разы болсун. Курган инсандан дагы. Мына ушундай туугандар. Меккенин кызык жерлери менен буйруса көрсөтүп бара беребиздер иншалла. Алла разы болсун баарыңыздардан. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.